Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз Терексай айылынан сиздерге салам айтып атабыз. Башында белгилеп кетели, урматтуу достор. Бул Терексай айылында бир топ мыйзам бузган жагдайлар бар экендигин ушул жергиликтүү тургундар бизди аябай чакырып, маселени чагылдырып берүүнү өтүнгөн. Мына ошол себептен келдик, достор. Бул баракчадагы азыр түз эфирди башкаларга бөлүшүңүздөр. Анткени Кыргызстан көрсүн, эл журт көрсүн, чындыкты бул жактан уксун. Биз азыр мына Терексай айылында турабыз. Бул жерде жалпысынан бир 300-400гө жакын адам жашайт экен. Анан бул жактагы чоң мыйзам бузган көрүнүштөрдү үнүн жеткизүү үчүн эл чакырды. Мен башында белгилеп кетким келет. Мен эч кандай бул жагдайда Кыргызстандын өнүгүшүн, өсүшүн каалайбыз. Фабрикалар курулушу керек. Бирок адамдардын ден соолугуна, алардын экологиясына зыян тийип аткан болсо, ал нерсе элдин ден соолугунан өйдө эмес да. Мына ушул нерсени баса белгилейли. Азыр жергиликтүү тургундардан маселени ушу жеринен чагылдырып атабыз. Келиңиздер анда сиз бул жакта ушул жергиликтүү жашоочулар, активисттер чакырды. Не көйгөй болуп атат мындай? Аты жөнүңүздү айтып туруп, бул жактагы бир крик душаны айтыңыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Катуураак айтып бериңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кыргыз бийлик. Мен аты жөнүм Данилов Юлдашбай Акралович. 1968-жылы 29 августта төрөлүп, Каракөл шаарында төрөлгөн. 2003-жылдан бери мен Терексайда жашайм. Так, четко проблеманы айтыңыз. Кайсындай болуп атат? Биринчи проблема бул мыйзам бузуу экспертный заключениядан келип чыккан нерсе. 2016-жылы бул Этибакыр фирма келгенде бизге Этибакыр фирма бул алтын ылгоочу компания 2016-жылы Кыргызстанга ушул Терексайга уруксат менен январда кириптир. Бул компаниянын жанагы үлүшү 25% кыргыз алтынга таандык, 75% Кытай жана түрк компаниясы Этибакыр деген компанияга таандык экен. Эми бул жакта сиздер экологиядагы маселелерди жалпы ушул кыскача токтолсоңуз. Экологияны айта турган болсок, мына азыр көрүнүштө адымга көл эле туруп барды бул. Мына тоо өтө бийик тоо эле 2,5 ай дегенде муну чүрүп койду. Муногу чаң бүгүн аз эле болуп аткан чаң бул. Мына достор, ушу сөзүңүз оозуңузду азыр көрөлү. Мына жерден ушу чагылдырып берели. Бул жерде мына көрүп атасыздар, тоону бузуп, бул жактан таш кулайт экен. Мына жерден таш кулап, короче, мына айылга, мына үйлөргө таш түшөт экен да. Анан ушул жашоочулар ушул жерден даттанып, алардын жашоосуна, коопсуздугуна абдан чоң бир мындай жагдайлар жаралгандыгын айтып атышат да. Мына көрүп атасыздар, бул жерде трактор казып атат. Мына таш кулап аткандарын көрүп атсаңыздар керек. Мына таш кулап келатат. Көрдүңүздөрбү? Мына өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Муну биздин экология жакында министрлик болгон ошол министерство кандай жагдайда буларга мындай эме кылды? Азыр ушул жерден көрүп атасыздар мына чаңды. Муну тоонун ортосундагы чаңды байкап атасыздарбы? Мына бул чаң ушул айылдын үстүнө отурат. Айылдын үстүндө экен. Анан бул жерден тракторлор мына айылдын үстүндө мындай чаң экен. Бул эми не деген мындай бир беспредел. Бул элди кичине сыйлап, элдин ден соолугуна мындай бир мындай эме кылыш керек эле дейбиз да. Ойлонуш керек эле да, элдин ден соолугун. Мына көрүп атасыздар. Жакындатып эме кылдык. Эми бир жерде өзү негизгиси адам мына жактагы чаң, мына жактагы чаң. Мына бу жерге асфальт курулган. Мына достор. Асфальттын үстүнөн чыгып аткан чаң бул. Мына техникаларды көрүп атасыздар мына. Эч кандай жанагындай бир алдын ала буларга суу себип кете турган машиналар жокпу булар жолду суулай турган. Кылбайт бул нерсени. Мына достор, бул чаткал абдан алыс экен, чынын айткандачы. Абдан алыс экен. Ошол Терексайдагы өтө мындай бир
оолак экен, мындай шаардан, Жалал Абадтан. Ошон үчүн жолдо эле биз сездик, абдан мындай бир татаал шартта жашашат экен. Мына көрүп атасыздарбы мына чаңды? Мына достор, бөлүшүңүздөр, баары көрсүн, эл журт билсин достор. Бул жактагы жашоочулардын коопсуздугу, ден соолугу. Мына көрүп атасыздарбы? Ошол Эмне алдым ошо сүйлөп койгон сөзүңө? Эмне Выговор беребиз деди. Алып берсең бере бер дедим. Мен выговорунан коркпойм деле жана албайм деген. Аты жөнүңүз кандай? Мен атым Көчөрбаев Тилек Турсунбаевич. Бу жакта жашайсыз, Ошо Наркөтте жашайм. Жолдун судун аркы. Жана таш кулап аткан деген сиздин үйдүбү? Жок, таш кулап аткан мынага жаранды. Азыр сизге дагы сурайбыз. Мен айтканым азыр мынагы коңшу айылдаш киши айткандай проектте адам жашабайт деп, бу жерде эл жашабайт деп бир айылды жок кылып салган. Эми тоба кылдым, ошону ойлонуп көрсөң, кандай тоба адам жашабайт деп булар ошо маалыматты берип койгон проектте. Ким берген аны? Ошо Гавостагылар. Мына ушул жерде адам жок деп заключение чыккан. Мына достор, мына туугандар, урматтуу бийлик. Мына адамдардагы чындыкты кандай деп мени жок деди. Бу мени списать кылып салды, адам катары санабады, мени көрбөдү. А мени көрбөсө анда мен эмне кылышым керек? Мен адам катары көрбөсө? Биздер ошондой эле адам катары көрбөйт бул властьты. Бийликти деле ошол эле көрбөйт. Бу инвестор деле, бу инвестор жакшылык кылбайт. Мына энергия боюнча айтып атырыз, Садыр Жапаров. Энергияны ондой кылабыз деп. А энергия 110 тап келип орнотуп койду. Кашка суу дегенге. азыр чектеп атпады беле андай электр энергиясын үнөмдөө максатында. Жүрсөм эмне болот? Ким кылган муну? Азыр мен силердин убактыңар болсо апарып туруп ошо подстанцияны көрсөтөйүн. 110 курулган жерди. Айылдын ичи менен алып өттү. Бул болбой турган Электр энергиясы итак тартыш болуп атса. Өзү тартыш деп атыр. Токтогул суу амбарында суу жок деп атыр. Жалдыра мен ыйлагам ошо. Велиби деген бир түрктердин чоңузу бар. Ошого мен ыйладым, мен ишерде боламы карма. Кыйкырдым, мен акыры ыйладым. Мыйзам бар экен, мен ого бир кат сүйлөй албадым. Ыйладым мен, ширей албай ыйладым ошо жерде. Акырында адамга деле кичине мындай бооруза болот да. Шуну караш керек. Буну мамлекет өкмөттө ошо бийликке жетип алгандар кандай деп жетишкен билбейм. Судун Наркөтте Чаткала району болсо, Беркөт Алапта району. Бuyog'i da to'g'ri ekan. Эми азыр эле бүкөлөр айтып калды. Эмне жерде бир кишибиз бар, миллиардтарга түктөрдү алып чыгыптыр. Эми каерде алтын болсо булар бардыгын алып кетет да. Түшүндүм. Муну тоо азыр казып аткан муну тоо айылдын 70 метр ылдыйыгына чейин түшөбү. Түшөт. Экинчи кумтөр болот. Ошон үчүн ал ылдыйга казып атат турбайбы азыр, бул? Азыр ушул ылдый түшпөй. Бул жака казып өтпөйбү буяка? Буяка буну уруп алгандан кийин биз уруксат бербей атыр буяка өткөн. Тетиги жерге чейин достор, мына ушул жерге чейин азыр булар уруксат алыптыр. Анан бул жагына казып өткөнгө, бул жакты кесип өткөнгө эл макулдук бербей атыптыр. Анткени ал бул жерден өтө эле таш түз эле түшүп келет экен да айылга. Ооба да, мына да. 80 градус деген нерсе да бул. 80 градустук эмнеде бул кандай ийне менен ылдамдык менен таш келет. Мына достор, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Көрүшкөнчө, эгерде биз тигилердин компаниясына барып тапсак, түз эфирге чыгып ошолордун жообун алабыз. Анан буну уруксат берип аткан мамлекеттик мекемелердин бир мындай конкретно маселени коюп сурай турган экен да. Ошол достор, бар болуңуздар, бөлүшүңүздөр барак.